Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү сутка ичинде 29 миллион метр кубка азайды. Бүгүн 9 мартка карата өлкөдөгү эң ири Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 9 миллиард 276 миллион метр кубту түздү. Бул тууралуу электр станциялары ачык акционердик коомунун басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн 9 мартка карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 9 миллиард 276 миллион метр кубту түздү. Суунун орточо күндүк агып кириши секундасына 154 метр куб, агып чыгышы 483 метр кубту түзүүдө деп билдиришти басма сөз кызматынан. Кече 8 мартта суу сактагычта 9 миллиард 305 миллион метр куб суу бар болчу. Ысык көл облусунун Түп районунда 2 бейтапкананын курулушу башталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги билдирди. Аталган социалдык объектилер Санташ жана Кутургу айылдарына салынат. Курулуш толугу менен Ат-Сафа борбору эл аралык коомдук бирикмеси тарабынан каржыланары айтылды. Санташ айылында жалпы дарыгерлер тажрыйбалык борбору үчүн 702 чарчы метр аянттагы 2 кабаттуу имарат салынат. Анын курамында 16 керебеттүү стационардык бөлүм жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобу болот. Курулуш иштери аяктагандан кийин ассоциация зарыл болгон эл аралык класстагы медициналык жабдууларды, жумшак жана катуу инвентарларды алып бермекчи. Кутургу айылындагы үй бүлөлүк медицина борборунун аянты 280 чарчы метр 20 орунга ылайыкташкан. Бирикме медициналык шаймандар, гинекологиялык кресло, стоматологиялык аппарат жана керектүү эмеректер менен да камсыздайт. Имараттардын курулушу 2021 жылдын декабрь айында бүтөт деп болжолдонууда. Жалпы суммасы 34 миллион сомду түзөт. Кыргызстанда 59 саясий партия 28 шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин сунуштады. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 апрелге белгиленген. Борбордук шайлоо комиссиясы 12 мартка чейин талапкерлерди каттап, акыркы тизмени жарыялайт. Шаардык кеңешке шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялар: жаңыдан түзүлгөн Ата журт Кыргызстан 21 шаарга, Өнүгүү прогресс 17 шаарга, Замандаш 16 шаарга, Ыйман нуру 15 шаарга, Ынтымак 14 шаарга, Социал-демократтар 13 шаарга, Республика 12 шаарга, Эмгек 11 шаарга, Бүтүн Кыргызстан 10 шаарга, Бирге вместе 6 шаарга, Ишеним Кыргызстан жана Тынчтык 5 шаарга, Бир бол жаңы доор Ата журт Кыргызстан элдик демократиялык партиясы жана Патриот ынтымагы 4 шаарга, Аманат мекен ынтымагы Нур улуттар биримдиги Ордо, Табылга жана Чоң Казак 4 шаарга. Мындан сырткары 10 партия 2 жана 23 партия 1 шаардагы шайлоого катышууга арыз тапшырган.